بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз азыр турган Шаабан айы дагы бүтөрүнө жакындап, Рамазан айынын башталуусуна саналуу эле күндөр калды. Ар бир мусулман адам бул Рамазан айын Аллах субханаху ва тааля каалагандай жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөндөй өткөрүү үчүн бул Рамазан айындагы орозонун өкүмүн жана ошондой эле бул айдагы орозонун адептерин жана бул айдагы жасала турган амалдарды билип үйрөнүү керек. Бул сабагыбызда Рамазан айынын орозосунун өкүмү жана бул айдагы орозо парыз болуусунун шарттарына токтолобуз. Биринчиден, бул Рамазан айынын орозосунун өкүмүнө келе турган болсок, өкүмү кандай, парызбы же кандай, ошого келе турган болсок, Аллах субханаху ва тааля бул Рамазан айынын орозосун парыз кылган. Исламдын 5 түркүгүнүн бир түркүгү болуп эсептелет. Аллах субханаху ва тааля өзүнүн сөзүндө бул айдын орозосунун парыз экендигин баяндап айтат. Я айюхалладина аману кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алалладина мин кабликум лааллакум таттакун. Эй иман келтирген инсандар, силерден мурунку инсандарга, силерден мурунку үммөттөргө парыз кылынган сыяктуу силерге да орозо кармоо парыз кылынды деди. Лааллакум таттакун, балким силер таква болорсуңар деп Аллах субханаху ва тааля бул аятта орозо тутуунун парыз экендигин баяндады. Силерге парыз кылынды деп айтып атат. Андыктан бул орозо тутуу бул ыктыярлуу амал эмес. Сөзсүз түрдө тутуу керек. Эгерде ошол инсан орозо тутууга милдеттүү инсандардан боло турган болсо, иншалла шарттар келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухари Муслимде келген хадисте, бул хадис Абдуллах ибн Умар радийаллаху анхумадан келет. Пайгамбарыбыз бул хадисте Буниял исламу аля хамс шахадати ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах ва икамис сала ва итаиз зака ва сауми рамадан ва хаджил бейтиллахил харам ман истата илейхи сабила. Бул хадисте пайгамбарыбыз ислам дини 5 түркүккө курулган деди. Бул 5 түркүктүн биринчиси Аллах субханаху ва таалянын жалгыздыгына болгон күбөлүк жана пайгамбарыбыздын Аллахтын элчиси экендигине күбөлүк. Экинчи түркүгү намаз окуу, үчүнчүсү зекет берүү, төртүнчүсү Рамазан айынын орозосу. Бул хадисте пайгамбарыбыз Рамазан айынын орозосун исламдын 5 түркүгүнүн бир түркүгү деп баяндады. Жана да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул дагы муттафакун алейхи болгон хадис Бухари Муслимде келет. Талха ибн Убайдилладан келет радийаллаху анху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан бир араби сурады. Я Расулаллах, ахбирни маза фарадаллаху алейя минас-сиям. Бул инсан араби пайгамбарыбызга айтты: эй Аллахтын элчиси, мага айтыңызчы, Аллах субханаху ва тааля менин мойнума кайсыл орозону парыз кылган деди. Ошондо пайгамбарыбыз шахру Рамадан, Рамазан айынын орозосун деди. Ошондо ал дагы сурады: хал алайя гайруху, менин мойнумда андан башка, Рамазан айынан башка дагы парыз болгон орозо барбы деди. Пайгамбарыбыз айтты: жок деди. Парыз болгон орозо жок, бирок нафил болгон орозо бар деди. Бул хадисте да пайгамбарыбыз эмне Рамазан айынын орозосу парыз экендигин баяндады. Ошондуктан бизге бул жогорудагы аяттан жана бул 2 хадистен бизге белгилүү болот. Бул орозо, Рамазан айынын орозосу милдеттүү түрдө жасала турган, милдеттүү түрдө тутула турган орозо болуп эсептелет. Кээ бир инсандар бул орозого өздөрүнүн жумуштарына жараша ушундай бир кош көңүл мамиле жасашат. Мен быйыл жумушум оор болуп калды, быйыл мынча күн эле кармадым,
быйыл мындай эле жасадым орозону деп, бул туура эмес. Бул хадистерде, бул аяттарда Аллах Таала орозонун парыз экендигин баяндап атат. Ошондуктан бул орозонун парыз экендиги Куран менен жана сүннөт менен жана бүт үммөттүн келишими менен, ижмасы менен парыз болгон. Эч ким айткан эмес бул орозо, Рамазан айынын орозосу сүннөт же кармабай койсо боло берет деп. Жок, андай деген эмес. Бүт баары, үммөттүн баары келишкен, ижма кылган. Ал эми Рамазан айынын орозосунун парыз болуусунун шарттарына келе турган болсок, кайсыл бир инсанда ушул шарттар табыла турган болсо, ал инсанга орозо кармоо парыз болуп эсептелет. Бул шарттардын биринчиси инсан мусулман болуу. Мусулман эмес адамга орозо кармоо парыз эмес. Эгер кармаса, мусулман болбой туруп, исламга кирбей туруп, андан ал орозосу кабыл болбойт. Анткени бул орозо ибадат. Ибадат мусулман адамдан гана кабыл болот. Ал мусулман эмес адам биринчи исламга кирүү керек. Келимени айтып, исламга кирүү керек. Андан кийин орозо парыз болот. Бул дегенибиз ыймансыз мусулман эмес адамга, мусулман эмес адам бул орозо туурасында суралбайт, же бул жөнүндө, же буга тиешелүү кыяматта азапталбайт деген сөз эмес. Ал сөзсүз түрдө эсепке тартылат орозо боюнча да алымдар айткандай. Бул жерде мусулман эмес адам биринчи исламга кирүүгө буйрулат. Андан кийин орозо бул адамдан талап кылынат. Ошондуктан биринчи шарты эмне экен? Бул мусулман болуу. Ал эми экинчи шарты бул балакатка жетүү. Эгерде балакатка жете элек болсо, шарият белгилеген бир жашка жете элек болсо, кыз бала болсун, уул бала болсун, ага орозо кармоо парыз болбойт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Дауд өзүнүн сунанында алып келет, имам Ахмед дагы өзүнүн муснадында алып келген. Руфи ал-каламу ан саласа деген. Үч түрлүү адам бар, алардан калем көтөрүлгөн деген. Ошол үч түрлүүнүн бири бул кичинекей балакатка жете элек кыз же уул бала. Аларга парыз эмес. Бирок алар орозо кармоого көнүү үчүн, бул нерсеге өздөрүн көндүрүү үчүн өздөрүнүн ата-энеси тарабынан алар буйрулат. Ошол нерсеге үйрөтүү керек. Бирок аларга важиппы, парызбы? Жок, андай эмес. Сахабалар ушундай кылышат эле. Балакатка жете элек балдарын, кыздарын орозого көндүрүшөт эле. Эгерде ооз ачар жакында балар бир нерсе тамак каалашып, ошондой болуп кала турган болсо, аларга кандайдыр бир ойной турган нерселерди берип, аларды алаксытып коюшат эле. Орозого көндүрүшөт эле. Кичинекей балдарды ошондой кылуу керек. Андыктан бул экинчи шарты балакатка жетүү, парыз болуу үчүн. Ал эми үчүнчү шарты бул акылдуу болуу. Ар бир мусулмандын акылы өзүнүн жайында болуусу. Эгерде жинди болуп ооруй турган болсо, же акылы жайында эмес да, ал адамга орозо важып эмес. Пайгамбарыбыз жогорку хадисте үч түрлүү адамдан калем көтөрүлдү дегендин, ошо үчөөнүн бири бул ошол акылы жайында эмес, кандай акылы жайында эмес, жинди болуп ооруган адам деп айткан. Ошондуктан ал айыкканга чейин, акылы өзүнүн жайына келгенге чейин ага орозо парыз эмес. Акылдуу болуу бул үчүнчү шарт болуп эсептелет. Акыл өз жайында болуу. Ал эми төртүнчү шарт ден соолук сак болуу керек. Оорулуу болбоо керек. Ушул жерде бир маселеге көңүл бөлөбүз. Оорулуу адам эки түрлүү болот. Биринчи түрү оорусунан айыга турган, же болбосо анын ошол ооруп жаткан оорусу айыкканга боло турган оорулардан. Кээ бир оорулар бар, айыгат ал келечекте. Ошондой оору менен ооруй турган болсо, ал адам айыккандан кийин ошол кармабай калган, тутпай калган орозолорунун казасын тутуп берет. Ал эми эч айыкпай турган оорулар бар. Ал айыкпай турган оорулар. Эгерде ошондой бир оору менен ооруй турган болсо, ал инсанга орозо кармоо парыз болбойт, анткени ал айыкпайт. Ал адам ар бир күнү үчүн бир мискинди тоюндурат. Ал эми бул жерде биз оорулуу болбош керек, дени сак болуш керек дегенде максат, бул жердеги оорулуу дагы биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек. Кээ бир инсандар оору дегенде болор болбос эле ооруларды айтып калышат. Андай эмес. Алымдар айтат, бул ошол оору себептүү орозо кармоо өтө кыйын болсо, кыйынга учурай турган болсо, ошол учурда ушул оору болуп эсептелет. Ал эми болор болбос оорулар, алар оору болуп эсептелбейт.
Ошондуктан оору ошондой бир деңгээлде болуу керек. Бул 4-чү шартка далил. Аллах субханаху ва тааля: "Ва кана маридан ау аля сафарин фаиддатун мин айямин ухар." Кимде ким оорулуу боло турган болсо, же сапарда боло турган болсо, башка күндөрү тутуп берет деди. Ошол оорулуу адамдын 2 түрүн баяндадык. Бири айыга турган оору, экинчиси айыкпай турган оору менен ооруйт. Ал эми 5-чи шарты, орозо тутуунун важип болуусунун 5-чи шарты бул сапарда болбоо керек. Кайсыл бир инсан эгерде сапарда боло турган болсо, ага ошол сапарында жүргөн убакытта орозо кармоо парыз болбойт. Ал ошол сапарынан келгенден кийин орозосунун казасын кармап берет. Бирок эгерде ошол сапарында жүрүп орозо кармаса, орозосу өтөбү? Ооба, өтөт. Эгерде ошол сапарында кыйынчылык болбой турган болсо, орозо кармап жүрүшү ошол сапарында эгерде кыйынчылык тудурбай турган болсо, бул жакшы нерсе. Ал орозосунан өз убагында кутулуп, өз убагында кармаган болуп эсептелет. Ал эми важиппы десе, жок, ал адамга важип эмес. Качанда ошол сапарынан келгенден кийин кармап берет казасын. Бул 5-чи шарт. Ал эми 6-чы шарты бул аял кишилерге тиешелүү, бул айыздан жана нифастан таза болуу. Айыз көргөн же нифас көрүп жаткан аялдарга орозо кармоо парыз эмес, милдет эмес. Тескерисинче, эгерде кармаса күнөөкөр болот. Анткени кайтарылган. Айыз көргөн же нифас көргөн аял орозо кармоодон жана ошондой эле намаз окуудан тыйылган. Кармаса деле өтпөйт. Буга далил пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси Бухариде келет: "Алайса ида хадат лам тусалли ва лам тасум, фадалики мин нуқсани диниха" деген. Аял киши эгерде айыз көрсө, намазда окубайт жана орозода кармабайт эмеспи деди пайгамбарыбыз. Ошол аялдардын дининдеги кемчилдиги ушул деди. Бул хадисте пайгамбарыбыз айыз көргөн аял намазда окубайт жана орозода кармабайт деди. Андыктан 6-чы шартыбыз ошол аял кишилерге тиешелүү. Ал ошол айыздан жана нифастан таза болуу. Кийин ошол тазаланган учурда кармабай калган, тутпай калган орозосунун казасын кармап берет. Аиша радиаллаху анха айтат, Муслимде келет: "Кана юсибуна залик фану'мару биқадаис сауми ва ла ну'мару биқадаис сала." Аиша радиаллаху анха айтат, бизге ошол нерсе жетет эле, этеккирде айтып атат. Биз орозонун казасын кармап берүүгө буйрулат элек, бирок намаздын казасын өтөбөйт элек деди. Мына ушул 6 шарт бул орозонун важип болуусунун, милдет болуусунун шарттары болуп эсептелет. Валлаху алям ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва саллям.